Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бул бүгүнкү тек кайрай турган темабыз бул Орусия менен Украинанын 3 текеден 17 текеге чейин, июль айынын теке деп аталат кыргызча, 26-жылда согуш аракеттерин карайбыз да. Аба чабуулдары, фронт, терең соккулар, жоготуулар жана кадрдык чечимдер. Ошол ар түнү чабуул болуп атты. Ушул мөөнөттүн ичинде, 2 жуманын ичинде көрүп атасыңар өзүңөр. Негизи ошол 6-июлда эң чоң сокку болду. Ал эми күнүгө ошондой, мисалы үчүн 3-текеде 100дөн ашык сокку болду. 100дөн бир аз кемирээк 4-текеде. Мындайынан карасаңар, ар бир күнү ошол биз азыр анализге алып аткан соккулар болуп атты Орусия тарабынан Украинаны карай. Анан июль айынын ошол 6-текенин 6-июлдун күнүндө эң чоң мындай атуу болду. 351 дрон жана 68 ракета. Негизи өзгөчөлүктөрдү карасак, ар бир күндүкү Орусия 3-текеде 105 БПЛА 2 ракета менен атты. Ракеталар X-59-69 болду, же болбосо Х-59 деп коет. 4-июлда текеде ошол 86 дрон менен атты, 2 ракета менен. Бирөөсү Искандер М, бирөөсү Х-59-69. 5-текеде мисалы үчүн 125 атуу болду. Дрон менен 4 ракета менен да аралаш сокку. 6-текеде 351 дрон, 68 ракета, анын ичинен 23 Искандер М, С-400, бул деген элестетип келе зениттик ракета менен ошо атып атат да. Орусия аны жерге цокчу ракета катары колдонуп, Циркон Оникс деген ракеталардан дагы 6 менен атты. Анан 33 Х-101 менен атты, 6 калибр ракетасы менен атты да орусиялыктар. Анан 7-текеде 123 атуу болду, жалаң дрон менен 9 областка бирдей. 8-текеде 169 сокку болду, дрон менен 7 ракета атты, 5 Искандер М, анан С-400, анан 2 Х-31П. Ушундай ракета менен атышты. 9-июлда 94 сокку болду, 94 дрон менен, 2 ракета менен, 2 Искандер М менен атышты да. Жалпысынан ошондой дрондордун атуулары 1053дөн ашышты. Ошол күндөрү 85 ракета менен атты да, баллистика менен атты. Анан ошол 1138 жалпысынан атуулар болду да. Анан экинчи жуманы карасак, ошол 10-текеде ошондой эле да, 137 ракета менен атып атат, дрон менен атып атат. 11-июлда 121 дрон менен атып атат, 12 ракета менен. Жана ошо мисалы үчүн 13-текеде Кара деңиз портторуна атуу кылды Орусия. 14-текеде ошол 8 Искандер М менен атты. 15-текеде Одесса жана порт инфраструктурасына да. Ана ошол мисалы үчүн кечээки күн 17-текеде 130 дрон жана 8 ошол ракета баллистика менен атышты. Жалпысынан ушул дагы жума, мындай айтканда 1000ден ашык дрон, 1040 дрон менен атты, 61 баллистика ракеталар менен атты да. Анан кеминде 53 Искандер М жана С-400 баллистикалык ракеталар колдонулду деп айтсак болот. Анан эң негизгиси ошол 29дан ашык, ошол мисалы үчүн 6-июлда буталарына жетти ракеталар. Анан негизи Орусиянын соккулары баягыдай эле мындай тынч инфраструктурага тийип атат. Орусиянын каналдарынын айтуусу боюнча аскердик инфраструктурага тийип атат да. Анан эң негизги соккуларды жасап атканда ошол 28 6-текеде адам каза болгон Украинада. Украина болсо өзү ошол мисалы үчүн 6-текеде чоң сокку болгондо, ири сокку болгондо 326 дронду түшүргөнбүз, 37 ракетаны жок кылганбыз деп айтып атышат. Бирок баары бир 29 баллистикалык ракета максатына жеткен да болчу. Анан 13-17 ошол июлда Украина да жооп берип атты. Украина болсо кандай жооп берип атты? Бул деген эң көбү ошо Кара деңиздеги, Азов деңиздеги ошо кемелерди жок кылуу да Орусияныкын. Одесса, Черноморскто, Николаевден ошондой соккулар болуп атты. Негизи ошо Украина тарапта эгерде 13-июлда 3 өлүм болду, 10 жарадар, 14-15-июлда
текеде 2 соккуда 5 өлүм болду. 17-чи текеде Николаев портунда 2 өлүм болду. Николаевда 3 чет өлкөлүк жаран кемеси бузулган болчу. Черноморскийде 25 тонна күн карама майы жок болгон, өрттөнүп кетти да, бул Орусиянын соккуларынан. Жалпысынан ушул ири тастыкталган ошо 60 адам ашык каза болду ошо 2 жуманын ичинде. Ошентип анан Орусиянын соккулары максаттарына жетип атты да. Украина болсо ошо танкерлерди сокту, 3 катары Азов жана Кара деңизде. Бул деген мунай өндүрүүчү заводдордун согуп атты, оттун өндүрүшүн жок кылыш үчүн Орусияныкын. Танкерлер, паромдор соккуга астында калып атты. Бир түнү алар 17 танкерди сокту да, мурдагы күнү. Кече күнү мисалы үчүн ошол дагы бир 17-12 танкерге чейин соккуларды кылды, 19га чейин жетти саны. Кече күнү 20 танкерди жок кылышты да Орусияныкын. Ошентип Орусиянын ушундай көмүскөдө же болбосо көлөкөдө жүргөн деңиз флотун жок кылып атышат. Бул деңиз флот нефтти ташыганга колдонулат, анан ошону баягы жок кылганга аракет кылышат украиндиктер. Кырым энергия жана түйүндөр, ошол аэродромдор, алыскы авиацияны ликвидация кылып атышат украиндиктер жаңы дрондордун жардамы менен жана ошол Фламинго ракеталарынын жардамы менен да. Анан FP1, Firepoint 1, Firepoint 2 деген жаңы алыска атуучу дрондордун жардамы менен. Анан мисалы үчүн Украина ошол мунай терминалдарды алсак, Усть-Лугага да сокту, Краснодарга газ насостук станцияга сокту, Саратовто мунай өндүрүүчү заводко жана өнөр жай объекттерине сокту бир нече дрондор менен. Танеко, Таиф НК деген Татарстанда ошо заводко да согушту. Анан Башкортостанда насостук станцияга сокту, нефть алып барган. Анан Омск шаарында 2500-2700 километр аралыгына ушундай дагы НПЗге сокконго жетишти да. Соккулар Ленинград областынан Омскка чейин жайылды. Азов деңизиндеги соккуларды карасак, ошо логистиканы чектеттерди. Россиянын ырастаган бузулган 2 танкер толугу менен бузулду. 2 адам жарадар болду. 25% Россиянын дан экспортуна өткөн маршрутун блоктоду десек болот. Азов деңизде кемелер кыймылы чектетилди. Жүктөр альтернативдүү маршруттарга бурула баштады. Кырымды камсыздоо жана дан экспортунун чыгымдары өстү. Анан логистикалык эффектти бул жаратты. Кырымды булар кесип атышат украиндиктер. Анан энергия, ПВО, отун жана өткөрмө жолдор бир компанияда бириктирди Украина. Ошол аэродромдорго сокку болуп атат, аскер объекттерге сокку болуп атат, ПВОго сокку болуп атат. Ошол логистика толугу менен парализация болду, мындай шал кылды логистиканы украиндиктер. Анан электроэнергия менен камсыздоону начарлатышты, чынын айтканда, ПВОну басышты, отун сактоону бузушту. Ошо Кырымда Керчь жана Чоңгар багыттарды ушундай колго алган атат да украиндиктер. Бирок бир да аскердин күчү менен эмес, бир да тирүү адамдын күчү эмес, жалаң роботтор жана дрондордун жардамы менен дейт. Анан Украина терең сокку радиусу Россиянын ички аймактарына чейин ушундай аябай жайылтылды. Кинбург касасына да аябай уникалдуу операция жасашты украиндиктер. Булар роботту, кургактык роботту, мындай кичинекей танкка окшогон пулемет менен, Браунинг менен 2 ушундай роботту атайын суучусуз кайык келип туруп ушундай дрондорду таштап кетти Кинбург касасына. Деңиз БПЛАсы ошо платформа катары жеткирди. Анан 2 ошол танчик дроид өзү кургактыкка өз алдынча түштү. Ок ачты Россиянын позицияларына карай. Анан ошол видеодон толугу менен ал түштү, деңиз платформага түшүрүп атканын. Анан бул нерсе дагы бир нече ошол Орусиянын аскерин жок кылды деп айтат, бирок Орусия тарабы буну тастыктай элек. Чынын эле айтканда бул уникалдуу операция болду десек болот да. Анан 14-чү текеде Донецк облусунда жер роботтордун жана FPV дрондор менен таза адамсыз атаканы өткөрдү Украина бул жолу дагы. 14-чү ошол текеде жер роботтору Браунинг пулеметтор менен дагы бир 2 дрондор, анын аркасы менен коштогон FPV дрондор. Анан дистанциялык башкарууда ошол украиндиктер 19 аскерди жок кылды деп айтып жатышат. Аны Орусия тарабы дагы тастыктай элек. Донецк облусу Доброполе багыты. Бул деген эмнени көрсөтүп атат украиндиктер күндөн күнгө ошо роботторду колдонгонго үйрөнүп атат.
ошол эле мисалы үчүн Орусия тарапта айтылган маалымат боюнча ошол роботторду мисалы үчүн ага туруштук берүү өтө кыйын, анткени профиль аябай жапыз, көрүнбөйт, кийим атып аткан көрүнбөйт. Анан адам коркуп мисалы үчүн кыймылдаса, бул роботтор тез кыймылдайт, алдыга жылат. Ошондуктан паника жаратат дейт ошол атууларда. Ошон үчүн роботторго туруштук берүү бир аз кыйыныраак болуп атат дейт. Азырынча үйрөнө элекпиз дейт да орусиялык аскерлер. Анан эң чоң маселеси бул деген профиль ылдый. Сен аткылайсың, бирок түшүнбөйсүң да кайдан ок учуп атканын. Анан түтүндү жана от атып атканын түшүнсөң дагы, көрсөң дагы, сага атып атканда ошо тиешелүү түрдө ага мындай мейиле албайсың, анткени баягы окопко жатып аласың да, адам коркот. А тиги робот коркпой кете берет да. Анткени эгерде бул роботту сындырышса, жок кылса, орусиялык аскерлер, украинскиктер жаңы роботту алып келет. Темирди жоготуш анча коркунучтуу эмес да. Ошондой нерсе болуп, ушундай маалыматтар тарап атышат азыр, өтө паника кылдырып атат ушул роботтор. Анан бирок алардын колдонуусу анчалык жайылган эмес, ошон үчүн толугу менен бул Украина азыр жеңип кетет, робот менен жапырт эле Орусияны жеңет деген айтууну кыйын да. Анан эки карта көрсөтүп атат, ошол өзү АСВ, бул деген тынчтыкты жана согушту изилдөөчү институттун картасы жана украиналыктар жасаган Deep State картасы. Ошол акыркы күндөрү, мисалы үчүн 30 кулжадан баштап 7-текеге чейин Орусия алдыга жылды 15,5 чарчы километрди басып алды Украинанын ичинде. Ошол АСВнын маалыматы боюнча Украина 38,8 километрди басып алды да, ошол 30-7 июнга карата. Анан 7-14 теке июлдун ичинде Украина 23,3 километр басып алды деп Deep State картасы айтып атат. Ошол АСВ картасы ISW Орусия 10,4 ошо чарчы километр басып алды дейт да, алдыга жылып туруп. Жалпысынан алганда таза жыйынтык Украина ошол 7,8 километрди басып алды. Ошол 30-текеден, 30-кулжадан 14-текеге чейин да. Анан ошол АСВнын картасы боюнча 28,5 километр басып атат Украина. Таза плюста калып атат, анткени ошо Орусия аскерлерге караганда Украина аскерлер көбүрөөк жерди алып атат да, контр чабуулдар жасап атат, күтүлбөс. Украинада разведка толугу менен иштейт да, анан алар ошол роботтоштурган платформалардын жардамы менен алдыга жылат. Анан акырындап ошол жалаң дрондор менен жаадырып атып, жанакы алдыга жылып аскерлерди өлтүрүп, Орусиянын чептерин басып алып атат да. Бирок Орусия да алдыга жылып атат башка тараптардан да. Ушуну так түшүнүш керек, эки тарап тең азыр ушундай акырындан жылып атышат. Бирок бул контр чабуулдар толук кандуу контр чабуул деп айтса болбойт Украинаныкын. Бул деген жанакы кичине эле жер бошоп калса эле кыпчылып алуу деген сөздү билдирет да. Ошентип акырындап Украина кыпчылып жылып баратат алдыга кайра. Бирок башка жерден качып атат да, ошол эле мисалы үчүн Константиновка тарабынан. Анан ушул нерсе көрсөтүп жатат, боз зонага өтүштү бүт ошол жергедеги аймактар. Орусия дагы айтып атат, ошол эң жогорку күнүмдүк басым Покровск жана Лиманда болуп атат. Ошол жерден Орусия алдыга жылып атат аябай катуу. Майда топтор жана чекара чабуулдары Харьков жана Сумыда болуп атат. Орусия жылып атат ушул жерден. Запорожье жана Донецктен жергиликтүү контр чабуулдар болуп атат. Украина алдыга жылып атат. Анан Константиновкада болот. Орусиялык президенти дагы, министри дагы, коргоо министри, башка дагы аткаминерлер айтып атат, Константиновканы алдык деп жарыялашты. Бирок так маалымат боюнча инфильтрация болду. Бирок шаар толугу менен Орусиянын колуна өткөн жок. Анткени толугу менен ошол жерден украиналык аскерлердин видеолору эми-кечекти көп келип атат да. Константиновка бир да тарап менен алдына элек. Бул факт болуп атат да азыр. Медиазона жана BBC Russian деген ошо булактардын маалыматы боюнча Орусия ошо негизи 233,199 орус аскеринин өлүмү аты жөнү менен ырасташкан, аты жөнүнөн табышкан. Аларга баягы туугандары, туушкандары көңүл айтууларын ошол маалыматтарды жалпы
социалдык тармактарда ошонун баарын жыйнап тастыкташкан. Ушунча киши өлгөнү тастыкталды да Орусиянын аскерлери. Некрологдорду карашкан, мурас жана сот реестрлерди карашкан, мурас өтүүдө жергиликтүү билдирүүлөрдү карашкан, үй бүлөлүк ачык маалыматтарды карашкан да. Ушинтип бул тастыкталган саны да. Анан Oryx деген визуалдык далил менен 35 миңден ашык Орусиянын техникасынын жоготуусун каттаган. Орусиянын техникасы ошондо 23.837 техника жок болду. Анын ичинде жок кылынган, бузулган, ташталган же колго түшкөн танклар, броневиктер, мындай атайын согушка даярдалган, мындай колдонулган мындай тынч эле унаалар да. Украинаныкы болсо 11.690 ушундай даана болду. Украинаныкы азыраак техника Орусияга караганда. Орусия атакада, чабуулда болуп аткан армия дайыма баягы өзүнүн көбүрөөк аскерин жоготот, техникасын жоготот. Ошондо алмаштыруу курсу бир өлгөн украиндикке 3 өлгөн орусиялык болот. Анткени украиндиктер баягы ар кайсы чептерде отурат, орусиялыктар ошол чептерди басканга аракетте да. Ошон үчүн орусиялык жоготуулар ушунча көп да. Анан дагы бир аябай скандал болду. Ошол Зеленский Федоров коргоо министрлигин алмаштырып ийди согуш болуп аткан кезде. Бүгүнкү күнү Украинада митингдер болуп кетти тез эле. Анткени башкы кол башчыны калтырды, Сырскийди, Александрды. Аскердик вертикаль командалык ыкма реформалар боюнча талаш болуп кетти Сырский менен Федоровдун. Ошо коргоо министри Федоров болсо жаңы технологияны алып келди да армияга. Ошол дрондорго басым кылды, баягы жасалма интеллектке, инновация, жаңы ушундай технологияларды алып келгенге, ишке киргизгенге чоң басым кылды. Жана эч бир аскерди киргизбей эле согушка, бир гана ошол роботтор өлсүн, дрондор өлсүн, адамдар тирүү калсын деген позицияда болгон. Бир нече реформаларга ошол жол алган, санариптик реформа, дрондордун маалыматтарга жараша бөлүштүрүүдө. Анан Сырскийдин алмаштыруунун сунушун дагы айтышкан да Федоров. Сырский экөө чабышып кеткен. Башкы армияларды башкарган Александр Сырский ал деген окоптордо жүрөт да, согуштун четинде жүрөт, жоонун четинде, баягы жоонун бетинде жүрөт да мындай. Албетте анын маалыматы тагыраак болуп аткан Федоровго караганда. Жана Сырский өзү ошол согушта Орусияны токтотконго көп ушундай аракет кылды десек болот. Эмгеги зор. Бирок Федоров ушул жаңы инновациялык система менен украиналык өлүмдөрдү азайтты десек дагы жаңылышпайбыз да. Эки киши тең аябай жакшы иштеди, бирок эмнегедир пикири келишпей калышты. Жана Зеленскийге ультиматум койду Сырский: же мен кетем, же Федоров кетет деп. Анан Зеленский ушул жерден эси ооп, эмне кылаарын билбей Михаил Федоровду кетирди. Анткени жаш деп, Сырский кары, жана Сырскийдин колунда бүт армия турат, бүт фронт турат, Михаил Федоровдун колунда дрондор турат да. Бирок мадяр калып атат. Жанакы ошол Орусияда эң мындай башы үчүн чоң мындай акча байгеси айылган ошол мадяр же болбосо Роберт Бровди. Азыр дрондорду ошо украиналыктардын эң мындай согушка түзмө-түз колдонуп турган адам. Жана толугу менен ошо учкучсуз учактардын армияларын башкарган адам. Ошон үчүн Зеленский аны калтырды. Федоровду алмашса дагы ошол Бровдиге ишенип атат, мадярга. Ошон үчүн Федоровду алып салып атат да. Федоровго митингдер болуп атат, баары айтып атат: Федоровду калтыргыла, жумушка келтиргиле, Сырский менен ушундай согуш убагында ушундай болмок беле деп, Сырский менен ошо кошкула деп. Тиги Федоров болсо өзү пресс-конференция берип атат, саясий карьераны баштап атат. Ушул менен балким Зеленскийдин ордуна дагы шайлоого катышат деп айта башташты. Ушундай саясий жалпы политикага кирип кетти да ал дагы Федоров. Өзүн да айтып атат, ошо Сырский такыр эскичил адам, ал айткан ыкма менен согуштар жеңилбейт, ал деген мобилизация даярдап атат, жакында Украинанын бүт баягы жаш балдары мобилизацияга кетет деген сөздөрдү айтып атат, бирок ал тастыктала элек да. Анан ошол Федоров башкы штаб реформаларды бөгөттөдү. Сырский же мен же ал деген ультиматум койду Зеленскийге дейт. Зеленский Сырскийдин кызматынан калтырды, ошон үчүн мен кетишим керек деп. Ошентип азыр кеткени жатат да. Анан бул албетте Орусиянын отуна, чырагына май тамызып атат. Орусиялык каналдар баары айтып атат: мынакей эң күчтүү Украинанын
аскер башчылары бири менен чаташып атат. Жакшы, демек ошо Украина кайра жеңилчүдөй деген ойлор да айтыла баштады Орусиянын каналдарында. Орусиянын контракттык жалдоосу жылдык максаттан жай баратат. Контракттын билесиңер, 2022 жылы Киевтен кайра артка кайткандан кийин орус аскерлери мындай бөлүкчө же болбосо мындай толук эмес мобилизация жарыяланган. Владимир Путиндин буйругу бар, интернетте илинип турат, госуслуги сайтында да илинип турат Орусияда. Аякта жылдык максатты коюлган 47,7%. Июлдун башындагы ошо тикенин башындагы абал январдан июль башына чейин контракт 195 миң түзүлдү. 195 миң аскер кирди армияга. Анан жылдык максат 409 миң да. Анан күнүнө ошо 1090 контракт түзүлүш керек болчу. 24 жылы мисалы үчүн 1700 контракт түзүлүп аткан, азыр 1090 контрактка кол коюп атышат да орусиялык ошол жарандары. Ошон үчүн бул деген кичине темп басаңдаганын көрсөтүп атат. Кээ бир имичтердин аркасынан ушул сентябрь айында толук мобилизация жарыяланат деп айтып атат. Ошондо биздин да мекендештер Кыргыз Республикасынын ошол Орусиянын жарандыгын алгандар, кээ бир баягы аскердик кызматка тиешеси бар болсо, резервисттер дагы согушка жалданат деген азырынча сөз тарап атат да. Бирок ал так эмес. Бирок азыркы абалды карасак ошого болуп калышы ыктымал. Анткени Украинада да ушундай имичтер жүрүп атат. Украиналыктар ошо күзгө чоң мобилизацияны жарыялайт деген дал ошондой эле Орусияда сөздөр тарап атат да. Эми ким билет кандай болот, балким ал болуп кетсе согуш андан мындан да катуу болуп кетет окшойт да. Ошондой туугандар. Орусия саясий жактан туруктуу, бирок отун жана логистика басымы мындай көрүнүп калды, өлчөнүп калды, сезилип калды Орусияда. Мунай өндүрүүчү заводдор жана танкерлерге соккулар тынбай атат Украина тарабынан. Кайра иштетүү жана ташуу азайып атат Орусияда, экономика жаман жапа чегип атат. Бирок ыгын тагып атышат да орусиялыктар азырынча. Тартыштык жана бөлүштүрүү болуп атат. Айыл чарбас жана коңшу рыноктардан ошол жактан алганга аракет кылып атат. Бирок ошол коңшу рыноктар биздин да рынокунан эсебинен дагы жапа чегип атат да ошол согуштун эсебинен, согуштун айынан. Ошол 65% бензин өндүрүшү кадимки сезондук деңгээлден азайды. Авиакеросин экспорту -92% болуп кетти Орусияда, Борбордук Азияга айлыкта. Анан мисалы үчүн -34% бензин экспорту түшүп кетти Борбор Азияга, биздин мамлекеттерге, Кыргызстанга. Анан 5-10 миллион тонн буудай экспорту жетпей калышы ыктымал. Анткени күздүк иштер башталып атат, озимый деп коет, баягы кышында себилген эгин бышып атат, аны жыйноого чоң маселе туулуп атат. Анткени Кырымда да ошол эгин жыйналбай жатат. Ошо эгерде ошол эгин жоголсо, анда 5-10 миллион тонн жетпей калат да Орусияга. Бул деген азыр да сүйлөшө башташты дүйнөлүк лидерлер. Балким дүйнөлүк ошол ачарчылыкка дагы кандайдыр бир кадам да ошол нерсе. Бизге да ошо дандар жетпей калышы мүмкүн. Индиядан бензин импорт кылып атышат азыр. Айрым аймактарга кезек жана чектөөлөр болуп атат. Азык-түлүк ташыган унааларга артыкчылык берип, ошол азык-түлүк ташыган унааларга бүт керосин бензин берилип атат да Орусияда. Бизге да ошо чоң баа менен 98-95 бензин акырында чектеген партия менен киргизилип атат да. Атайын жерлерден сатылып, бүт жерден сатылбай. Ушундай туугандар, Орусияга биз аябай катуу көз карандыбыз, тим эле терең кирип кеткенбиз, тамырыбыз жайылып кеткен. Алардын нефтин алабыз, эгинин алабыз. Азыркы кезде ошо авиакеросинди Кытайдан ала баштадык. Бензинди да Кытайдан ала баштайт окшойбуз. Ошол Азербайжандан сүйлөшүүлөр болуп атат, Түркмөнстандан сүйлөшүүлөр болуп атат, Өзбекстан аркылуу ташып келгенге. Казакстан менен сүйлөшүүлөр болуп атат, Казакстан менен кандай болот дагы көрүш керек да. Ошо бирок Орусия биз деген контрактка жазылган биздин милдеттемелерибизди толук аткарабыз деген сөздөрдү да айтып атышат да. Анан ошонун эсебинен кандай бизге таасир кылып калат, ошол чоң суроо. Азыр бизде да ШОС болот, бизде да Кытай 5 мамлекет келет, президенттер келет. Ошол ШОС чоң чыгымдарга алып келет мамлекетте. Бирок бул жерден уят болбош керек да, жакшы өткөрүп алыш керек. Анан ошол дагы абал болуп атат. Кандай болуп кетер экен?
күзүндө мобилизация кылса ошо армияны кантип камсыздайт орусиялыктар? Мисалы үчүн резервтер, ички стабилизация жана бакубатчылык фондунун акчалары азайды Орусияда да, кантип ал маселени чечишет? Ой деле суроолор көп, жооптор жок да азырынча. Ошо бир гана прогноздор бар, бир нерсе туура эмес болуп кетет окшобойт. Эң негизгиси ошо биздин экономикага чоң сыноо болот. Биз деген тез ошо камсыздоолорду буруп ийбесек, бизге да кыйын болот да. Кыйын боло баштады мындай айтканда. Ошон үчүн согуштун кесепети начар болуп атат. Бир гана жол бул деген ишкерчиликти жасаш керек, дүйнөлүк соодага кошулуш керек. Ошон үчүн сиздер ошондой ниетте болсоңуздар, бизнес план, ТО керек болсо сиздерге завод салганга, же болбосо башка базарларга чыкканга, кредит алганга, каржылоо алганга, инвесторлор тартканга. Видеонун астына сүрөттөмөдө телефондорубуз бар, ошол жерге жазгыла, WhatsAppка баарлашкыла биз менен. Биз ошо сиздерге сонун эл аралык деңгээлдеги көп тилде керек болсо документтер жазып беребиз, бизнес план ТОну жазып беребиз, жана ошонун аркасы менен бизнесиңер да өрчүйт, өсөт. Анда эмесе ошо менен ролик бүттү. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.